Исхак Абсаматович аябай туура маселени баса белгилеп айтып кетти да. Алынып аткан азыр 25 миллиондон 15 миллиону гранттык негизде, 10 миллион сому кредиттик негизде алып атасыздар, туурабы? Бул ошол инфраструктураны жакшыртуу максатында 10 миллион доллар бөлүнүп атат, туурабы? Бул акылман сыяктуу прототиптүү мектептер 7 областта ачабыз деп атасыздар. 2 шаар болгондо 9 акылман прототиптүү мектептерчи. Азыр кайсы мектептер болушу белгилүү бүгүнкү күндө? Жооп бере берейин? Азыр 7 областтын борборунда ошол 7 мектептин имараттары болжолдонууда. Бирок ошол анализден кийин так чечилет да. Эмне үчүн областтын борборун алып атабыз? Анткени ошол жерде жакшы инфраструктура түзүп, жакшы окуу жабдыктары менен камсыздап, мугалимдерди окутуп, жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга дагы ошол жерден шарт түзүп, анан ошол мектеп ушул практиканы бүт областка жайылтат да. Анан азыр толук анализден кийин гана чечилет да. Мисалы, имараттын сөөгү жакшы болсо реконструкцияланат, имараттын сөөгү начар болсо жаңы курулуш болот. Мен ойлойм, эгерде 10 миллион доллар болсо Исламский банк развитияданчы, менимче жаңыдан эле бир нөлдөн баштап эле жаңы мектеп салып, учурдун замандын талабына ылайык келген салып туруп эле атуу элечи, аны эски мектепти реконструкциядан өткөзбөстөнчү, ушундай салганыңыздар туура болмок да. Андан кийин бул жерде эме азыр айтып атасыздар, мектептин окуу программалары кандай болуп калат, мисалы үчүнчү? Ушул салынган мектептерди айтып атасызбы? Бул жерде эксперименталдык, абдан күчтүү жаңы технологияларга негизделген окуу программалары апробацияланат да. Мисалы эле ошол кыргыз тилден, биздин өзүбүздүн күчтүү мугалимдерибиздин мындай эл аралыкка эле басым кыла бербейбиз. Өзүбүздүн Кыргызстандын педагогторунун эң заманбап алдыңкы окуу жана тарбия берүү боюнча окуу программаларын киргизебиз. Эмне үчүн сурап атам, бул бүгүнкү күндө Акылман лицейинде билим берүү министрлигинин программасы менен эмес, аларда өзүнчө программа менен окутулат, туурабы? Ушул 9 мектепте ушул сыяктуу болобу анда? Ооба. Кайсы жылы толук кандуу ишке ашат бул проект? Бул болжолдуу 4 жыл, минималдуу 4 жыл, максималдуу 5 жыл деп адистер азырынча айтып атат. Бирок мына бардык долбоорлор иштеп бүткөндө так билинет да. Ушул боюнча анан азыр бүгүнкү күндө чын айтканда 10 миллион доллар болсо 9 мектепке жетишерлүү эле акча каражаты да бул. Ошондуктан сиздер баягы эски мектепти оңдоп түзөөдөн өткүзбөстөн 9 мектепти жаңыдан салсаңыздар, ошол аймактын бир аз баягы муктаждыктары да чечилип калмак. Жаңыдан салыш керек. Буну мен ойлойм, эски мектепти оңдоп түзөөдөн өткүзбөстөнчү. Ушул нерсени эске алып койсоңуздар. Рахмат, эске алабыз, сөзсүз.